Урматтуу агайын туугандар, мына ушул үйдү дагы жаратканым кайсы бир бактылуу пендесине насип этсе керек. Караңыздар. Сонун үй экен да, 2 кабаттуу, жалпы 6 бөлмөлүү, үстүңкү кабаты 3 бөлмөдөн, астыңкы кабаты 3 бөлмөдөн ушундай үй. Жеринин аянты 5 соток ашуун. Айланасы бүт ушундай пескоблоктор менен бийик болуп тосулган дубалдары. Басына келе турган болсок, $140 000 бир аз ырымына кеми болот. Эсине бир жакшылык ишке акча каражаты өтө зарыл, ошондуктан сатууга койду. Сырты жидкий травертин менен жаңы гана кооздолуптур. Эси өзү дагы уста болгондуктан үйдүн башынан аягына чейин өзү катышкан. Азыр ичине дагы кирип көргөзөбүз туугандар. Ошондуктан видеонун аягына чейин убактыңыздарды бөлүп көрүп коюңуздар. Дарегин айтайын. Бул Оштогу Фуркат айылында жайгашкан. Фуркат айылыны эми өзүңүздөр билесиздер, өтө сонун, эли жакшы отурукташкан жерде мына. Эли жыш жайгашкан, 5 кошкон эл. Көчөсүндө свет электр линиялары тартылган, столбалары коюлган, суу свет келген бул жерге. Оштон Фуркатты көздөй келгенде, Фуркаттын негизги айлампасынан солго бурулуп, жанагы Ош өзгөн трассасы жака бир аз жүргөндө тыйга жетпей сол тарапка Баяз көчөсүнө кайрыласыздар. Эми учурда Мухаммед Пазылов көчөсү деп аталып калган. Ошо көчөдөн келесиздер дагы, Залкарке кандайсыз? Мухаммед Пазылов көчөсүнөн бурулуп, кайра эле Мухаммед Пазылов көчөсү 1 деген жанагы знак жазуу бар. Табличкадан, тактайчадан эле кайра оңго бурулуп, 2 ача жолго келесиздер. Андан асфальт эмес, бул жагы шебен төгүлгөн, ушул шагыл төгүлгөн жолго келе бересиздер. Жанагы 2GIS приложениесинен эгер айта турган болсок, бул жер Абдивали Насирдинов 8-көчө, 35-үй мына. Жүрүңүздөр, эми ичине кирип бара берелик. Демейди, бул жака 2 тараптан келсеңиздер болот. Мына бул жактан дагы барып, Ош Кара суу негизги трассасына чыгып бара бересиздер. 200 метр жүргөндө жана Медресе деген көчө менен медреsenин жанынан чыгасыздар да. Бул жагынан дагы, бул да тарабынан деле келсеңиздер болот. Айлана тегерейин бир көргөзөйүн. Эшигинин алдында ушундай лоток коюлган. Ушул дарбаза аркылуу кирип келе бергениңиздерде жери ушундай негизинен көрүнүштө. Стяжка басылган, бул жагы кенен болгон навес. Навестин бир жагына унааңыздарды токтотуп коюп, бул жагына каласаңыздар 3 очокту деле куруп койсоңуздар болот, Г формасында кылып. Эми кыргыздарга негизинен ушундай навес сөзсүз түрдө керек да туугандар. Бул жагы болсо шебен шагыл төгүлгөн, тегиздеп койгон учурда немеге дайында, балким брусчатка басасыздар же стяжканын бул жагына да улантып кетсеңиздер болот да. Электр линиялары тартылган, интернет, Wi-Fi дагы кирген. Бул үйдүн сырты, фасады болсо ушундай жидкий траверти менен жаңы гана кооздолгон. Мына өстүрмөлөрүндө туникафон менен кооздолгон, ар жагы эми бүтүп калган да. Ичине кирерден алдын сыртын бир көргөзүп коеюн. Жери 5 соток ашуун. Бүт айланасы тосулган. Бул жагында топкасы жайгашкан. Мына контейнерди ээси өзү алып кетет. Бурчунда дааратканасы, бул жагында да бир курулуу очок немеси, тоокканасы экен. Жеринде мына ушундай карлик породасындагы жанагындай мөмө берип турган уже алмалар бар. Мөмө берип калыптыр. Буюрса сиздер келип бул жака дагы каалаган планировкадагы курулуштарыңыздарды куруп, тирилиңиздерди улантып берсеңиздер болот да. Суу свет келген да туугандар. Документи так бул үйдүн. Документин эми ээси менен жетелешип гана келип, сүйлөшүп, госрегистрга ээрчишип бара берсеңиздер болот. Мына фундаментин дагы обшивкасы боло элек, эми бул дагы кайбырса бүтөт. Бул топканын дубалы ушундай газоблок менен тургузулган. Арка тарабына өтө турган болсок, арт тарабында ушундай үйдөн дубалга чейин 2 метрден ашуун ушундай жакшы эле орундук калтырылыптыр. Жанагы утепление арка тарабына жеткен, усталар бүгүнкү күндө иштеп жатат. Жана базальт менен утепление кылып ушул жерге жеткен да. Буну дагы сиздерге буюрса жидкий травертин менен кооздоп, даяр кылып, алдында андай кылып бүтүрүп берет туугандар. Аппак кылып. Кандай экен үй, жактыбы? Сонун жерде да бул Фуркаттын айылында. Абасы да таза, эли тынч. 5 кошкон эл. Ушундай. Азыр ичине киребиз. Мына тепкичи дагы кенен болуп курулуптур да, мындай.
жана кысылбай турган тепкич экен. Эшиги ушундай брондолгон бекем темир эшик менен кирип келе бересиздер. Бул жагында ушундай эркер шестигранник формасында. Ички жасалгасы ушундай жидкий траверти менен клинкер формасында жасалган. Эшиктен кирип келе бергенде бул жак холл. Кенен ушундай холлго кезигесиздер. Мынакей потологу жана натяжной потолок кермешип, дуалдары панелдер менен капталган. Полу жыгач. Бөлмөсүнүн бардык бөлмөлөрүндө көп кабыргалуу жылытуу системалары орнотулган. Бул жакта, бул жагында дагы, бул жагына кирсек, душ туалети ушундай бир жерде жайгашкан. Мынакей аристомдор коюлган. Жана суу чыгаруучу лейкалары бул жагында. Жылытуу системасы ушул кичинекей блок менен иштейт да туугандар. Ушул эле биринчи кабатты баарын полный ысытат. Автоматтан регулировка кылып, көтөрүп, түшүрүп мяксаңыздар болот. Эми электричество менен иштеген жылытуу системасы бул көмүргө караганда айрыкча жер үйлөрдө бир кыйла эле экономичный да. Бул бир бөлмөсү. Учурда усталар иштеп жаткандыгына байланыштуу бул жерде алардын көрпө төшөгү майда барат, буюм тайымдары жатат, ага көңүл бурбасаңыздар дагы болот. Бул жагы ашканасы. Бул жакта деле окуат ашыңыздарды жасай берсеңиздер болот. Эмелер, буюмдары, газдары, суу чыгаргычтар бардыгы коюлган. Потологу кермешип. Бул биринчи кабат. Көрдүңүздөр, эми экинчи кабатка көтөрүлүп бара берелик. Экинчи кабаттын отделкасы бүгүн учурда толук аяктай элек. Дуалдары ылай шыбак менен бардыгы ушундай ишип алган. Эмне үчүн ылай шыбак десеңиздер, бул туугандар бул жылуу кармайт үйдө. Аябай жылуу кармайт. Шыбагы ушундай уривим менен шып алган, түз болуп. Жакшынакай болуп. Үстүңкү астыңкы бөлмөлөрдүн планировкалары окшош эле мына. Бул жагы ушундай холл. Бул жагы жана бир бөлмөсү. Кандай бөлмө кыласыздар эми өзүңүздөр көрөсүздөр. Кааласаңыздар меймангана кыласыздар. Бул жакты универсал бөлмөсү кылып койсоңуздар болот. Көрдүңүздөр? Көчөгө бир сыйра көч чаптырып коелу мына. Эли сонун жерде да тынч. Абасы таза туугандар. Фуркат айылына эми өзүңүздөр билесиздер. Фуркат айылына жетпей жүргөндөр канча. Кааласаңыздар бул холлду дагы перегородка кылып, дагы бөлүп бир бөлмө кылып алсаңыздар болот эми. Кенен экен да холл, ошондуктан эки бөлмө кылып алсаңыздар дагы болот. Документи так туугандар. Бул үйдүн. Мына бул черный потолок бүткөн. Бул жагына гипсокартон менен жана каалаган дизайнда потологун жасап алсаңыздар болот. Гипсокартон мененби, кермешип кыласыздарбы? Мисалы ушундай дуалдарыны дароо эле гипсокартон менен каптай берсеңиздер болот. Бул жагында эле тепкичке перилаларды коюп жараштуу, жанагындай нержавейкаларды коесуздарбы, жыгач коесуздарбы, эми ал жагын өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Монолитти айта турган болсок, бул жибий монолит жана заводской монолиттер менен жабылган. Ошол эми туугандар, сиздерге насип кылган болсун. Биз тез кабар колдон келген маалыматтарды берүүгө аракет кылдык. Атакул аке айтмакчы, болгондой, как она есть, прозрачно көргөздүк да. Эми калган маалыматтарды өзүңүздөр экранда көргөзүлгөн номерлерге чалып, байланышып келе бересиздер. Өзүңүздөр бир сыйра келип экскурсия кылып кетсеңиздер, андан да сонун болот. Жакшы жерде экен да. Кирип жашоону башлай берсеңиздер болот сууктун күнүндө. Бул жерде жашаганча үстүңкү кабатын ремонтун бүтүрүп дегендей. Бала чакаңыздар менен, жакындарыңыздар менен, үй бүлөңүздөр менен келип, ошол эми документине келсеңиздер, дароо сиздерге госрегистрга жетелешкен боюнча ээрчи барасыздар дагы өткөзүп алар экенсиздер. $140,000 бир аз кем болот. Андыктан чалыңыздар туугандар. Ушул турак жай сиздерге насип кылган болсун. Ошол Абдивали Насидинов 35 деп 2GIS приложениеден издеп келе берсеңиздер болот. Фуркатта жайгашкан ушул. Ошол эми сиздерге насип кылган болсун, биз бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Өзүңүздөр чалып келе бересиздер.
кандай экен?